Өткөндө бир тренинг болду. Мен ушу мисалды айтып берейин силерге, өтө кызык. Мен тааныбайм ал кыздарды. Балким көрсөм, балким тааныйм, мындай мамилем жок кыздар. Кантип ынтымактуу үй бүлө курганды үйрөтөбүз деген тренинг өттүр. Алдыйында комментарийде мен анализ кылдырдым мына комментарийлерди. Анализде 90% тээ кыздарды урушуп атат. Булар өздөрү турмушка чыккан эмес, күйөөлөрү менен ажырашкан. Күйөөсү менен ажырашкан катын кантип үйрөтсүн бирөөнү ынтымак жашаганга. Айланып кетем. Мына туура эмес ойлонуу да. Именно күйөөсү менен ажырашкан кыз үйрөтөт да кантип ажырашпаштыкты. Себеби ажырашып кеткен. Анда кайра жарашат эле да. Жок, кайра жарашуу бул эми башка маселе. Эми турмушка чыкса, мурда катаны кетирбейт. Бул мына адам ооруганда биз туура эмес кылат экенбиз. Биз дарыгерге барат экенбиз. Дарыгер ал окуган нерсесин гана жазып берет экен. Эмне ооруса муну бериш керек. Биз ошол ооруп айыккан адамга барышыбыз керек экен. Кайсы дарыгерге барасың? Муну сен ооруду деп уктум, кантип айыктың сен? Ажырашкан адам билет кантип үй бүлөнү жоготуп алса болот. То есть биз ишкерликти ачканды үйрөнө бердик, бирөөлөр консультация бере бердик. Азыр эң көп билгени биз. Кейстерибиз аябай көп. İçimizde açkanlar da var, özünün trenerlerin içinde. Anan asırttan turup alıp, ötkene biri aytады. Sen özün milyon taptın mı deyip. Men ayttam. Men ayttam, Salımbekovga barчы seni, bir nersege үйрөтө алабы экен. Миллиондор аябай көп. Аны табыш башка, үйрөтө билиш башка. Миллион тапса эле ага үйрөтүүгө укук берилген жок да. Bu bizde ушундай жана Советтер Союзу ыдырагандан кийин жаштардын түшүнүктөрүн тартиптей турган бир дагы институт калбаптыр. Ошон үчүн биз үйрөтө баштадык. Мындай өнүгүү тренингтерибизде ушуларды үйрөтөбүз. Жөнөкөй эле. Жаштарды карасаң бизге келгендер көздөрү шырак жанат. Бир моментте ачылат, мээлер жарылат. Шырак. Ага чейин стереотиптер менен жүрө берет. Жеңил-желп ойлор менен, үстүртөн ойлор менен жүрө берет.